Үй бүлөлүк зомбулук фактылары көбөйүүдө. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында депутат Айнура Алтыбаева айтып, өкмөттү бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Депутат белгилегендей, 2011-жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча Кыргызстанда 794 факты катталса, 2015-жылы 1736 факт тиешелүү мекемелердин каттоосуна алынган. Алтыбаева зомбулуктун бул түрү көпчүлүк учурда жабык болгондуктан үй бүлөнү бекемдөө иш-чараларын күчөтүү керектигин белгиледи. 24-сентябрь үй бүлө күнү деп жарыяланганы менен өкмөт эч кандай иш-чараларды уюштурбаганын айтты жана бул багытта 10 жылдык программа иштеп чыгууну сунуштады. Депутаттын айткандарына жыйынга катышып жаткан өкмөт өкүлдөрү жооп берген жок. Биометрикалык паспорт 31 декабрга чейин гана бекер берилерин мамлекеттик каттоо кызматы эскертет. Жыл аягына чейин жарандар 2004-жылкы ID карт жана 1994-жылкы үлгүдөгү паспорттордун жаңы биометрикалык паспортко белгиленген тартипте бекер алмаштыра алат. Эгер паспорт шашылыш түрдө керек болсо, ага акча төлөнөт. Белгилей кетсек, 2017-жылкы үлгүдөгү жаңы паспорт алуу үчүн биометрикалык маалыматтарды тапшыруу керек. Ысык Көл районунун Булан Сөгөт айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 43 жаштагы үй ээсинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык үйдүн 9 чарчы метр дубалу төшөнчүлөр, стол, отургучтар күйгөн. Учурда өрттүн себептери такталууда.